Эмне үчүн кирбей айтасың? Эмне бир тууганың эмне болсо, ал мага жакшылык каалабайт. Ой, кой андай кылба. Жок, мен аны катышпайм. Болбойт экен, 3 күндөн ашык. Жок, сен 3 күн антип кетип учуруп тозокко түшөт. Жок, мен тозокко түшкөнгө да даярмын. Ал мага кечирим кеп сурап келсин. Тиги барса, эмне болду? Өзү менен кетсин. Мен аны жана жакын жолобойм. Эмне жолобойсуң? Ал мени сыйлабайт. Мен улуу деп келип, кичүү башы менен келип койбойт. Карасак, субхан сүннөт боюнча тескери турабы? Пайгамбар саллаллаху алейхи улуу болсоң, кичик бол деп айткан. Улуу болсоң кичик бол. Улуу адам акыл, мындай айткан, тигине 10 жаш үйдө бар, 2 жаш болсоң дагы тиги караганда эмнеси акыл парасатың бийигирээк да турабы? Сен биринчи бар деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам салам берген ушундай адамга келгенде, бир адам да жетишпей калган экен салам бергенге. Пайгамбар биринчи салам берип ичкен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам субханалла адамдар келе турган болсо, улуулар келе турган болсо, биринчи туруп ичкен ордунан. Шактап тура калышкен. Бир адамдар субханалла пайгамбар белек алып келсе, пайгамбар белегини экисе көбүрөөк кылып берип койчукен, дагы белек беришкен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир адам араздашып, катуу менен кеп коколоп туруп, субханалла, ey Мухаммад, адилеттүүлүк кыл деп турган мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күлүп, мен эң адилеттүүлөрдүн арасында эң адилеттүүсүмүн деп турганан субханалла баягы мындай бир пайгамбар жылмайганда, баягы адам өзү чочуп кетип кое беришкен.